Мамлекеттик башкаруудан түк тажрыйбасы жок инсандар келди. Мен макул эмесмин деп пикир айтып койгон жигиттердин, кыздардын баары таптакатары жоюлуп атат. Жалаң үн чыкпастан мурдуңа чүрүк салгандай жетелеме коом келатат. Кайда айдасаң кете берген коом келатат. Натыйжада биз кошуна мамлекеттерге атаандаш боло албай калабыз деп какшап атам. Өз алдынча ой жүгүрткөн эл болбой калабыз деп атам. Биз жетелеме, ансыз деле жетелеме элек мындан 5 бетер жетелеме болуп калабыз. Пикир айткан кишини жоготуп отуруп, жалаң Айтматовдун маңкурттары кылабыз деп атам. Нукура маңкурттары кылабыз деп. Бүгүн ак караны айырмалай албай, арам адалды айырмалай албай, чындык калпты айырмалай албай, ким эмне десе ошонун аркасынан чуркап кетмей, сын пикир көз карашты жарата ала турган инсандардын тобу жоголуп баратат. Ача пикир деген түшүнүп калбай калды. Ача пикир деген. Бул коркунучтуу. Мына караңыз, кезинде баарыбыз бир багытта кетишибиз керек, ушул багыт туура деп келип, улуу Германия жок болду. Канча жылдын ичинде? Кыска мезгил, 33-45. Эгер толук кандуураак алып келе турган болсок, 38-45. 7 жылдын ичинде тарыхы аябай бай, экономикасы өтө керемет, адабияты өтө терең, музыкалык жанр, сүрөт жанрынан алдына киши салбаган, эң алдыңкы өлкө болгон Германия жок болду. Бир гана кишинин айтканы менен кетебиз, ошонуку туура деген саясаттын кесепетине.